Мен сізден кеңес сурайын дедим эле. Менин күйөөм ичет. Аябай ичпесе ичпесе аябай жакшы адам. Бирок мен жашабайм деп кетип калдым. Никебиз бир бар. Эмне кылышты билбей калдым. Негизи бул башында мындай ичпесе жакшы адам деп атпайсызбы? Аял киши баягындай эркектин жакшы жагын көтөрмөлөп, жаман жагын жашырып, кайын журтту, эл журтту, ошо жолдошуңуздун тууган уруктарын баардыгын жакшынакай кылып тейлеп алып, узатып, үйгө келсе жакшынакай колдон келген тамак аштарын берип, жакшы сүйлөп, сен негизи жакшы адамсың деп айтып атпайсызбы, жакшы адам деп. Ошонусун сиз дагы мындай күчөтүп, эртеңки күнү ошол жакшы жагына ооп кетсе, Кудайым буйруса баары жакшы болот. Анан эми ичип кететкенде эле анан кетип калган болсоңуз, өзү жакшы адам деп атасыз. Мунуңуз баары туура эмес болот. Шарият боюнча кайсы аял күйөөсүнүн ыраазылыгын тапкан болсо, бул бейишке чыгат дейт. Эң негизи сизге болгон мамилеси, ортоңузда жаралган балдарыңызга болгон мамилеси мыктыбы? Демек, ичип көчөмө-көчө жатып калган эркектерди дагы зыңкыйган аталыкка, чоң аталыкка, кадырман карыялыкка чейин жеткирген апаларыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошолордун жолун жолдоп, сабырсыз эмес, сабырдуу болгонго эмне кыласыз? Калыптанып көнүшүңүз керек. Антпесеңиз, бизде кичинекей эле бир көйгөй чыкса эле, азыр андайлар да көбөйүп кетти. Мен мындай болуп атат, анан мындай менен жашай албайм, мага мунун кереги жок деген көз карашта жашап аткандар да өтө көп. Андай болбойт. Алла Таала ошон үчүн Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фасбир сабран жамила. Татнакай абалда эмне кылгын? Сабыр кылгын деген аят бар. Кебете башыңды бузбай деп. Ошондуктан жадырап жайнап, аялдын акылы сулуулугу ажарында деп атпайбы? Аялдын сулуулугу ажарында деп. Жадырап жайнап, жакшынакай мамилеңизди, кийим кечесин чыкытып карап, эмне болсо дагы баягы даанышман эжелер, апалар бар го. Болбосо маселени өзү деле чечиши мүмкүн. Бир нерсе бирөө жарым сурап келсе, билбейм, аны атабыздан сурап көрүш керек. Атабыз эмне дейт, кожоюм эмне дейт, бир кожоюндан сурап көрүш керек деп, кыскасы сонун жака ыйгарып коет. Ошентип отуруп, анан эркек киши эмне кылып ойлонот да, башын жерге салып. Мен эмне кылайын эми, кой. Жакшы жагына бир оюнчу, жакшы жагына жылайынчы деп, өзү дагы эмне болот? Адам болууга, адам болуп төрөлгөн соң, адамга адамча мамиле кылынса, Кудай буйруса, адамдык бир айберине келип, ыйманы ойгонуп, намазга акырын жумаларга, багымдат намазга, куфтан, пешин, масыларга акырын 5 мал намазга тартыла турган болсо, Кудайым буйруса эртеңки күнү зыңкыйган жолдош болуп берет. Эртеңки күнү кетип кала турган болсо, анан ачуусу келип кетип, бар ошондон нары келбей эле кой дей турган болсо, ортодон турмушуңуз ажырайт дагы. Кийинки турмушка чыкканда айтышы мүмкүн. Баягы жолдошуңдан деле сен жөн кетпесең керек. Ошо бир мааниси болгон да, ошон үчүн сен кичине ичип койсо эле чыдап кетип калган турбайсыңбы деген сыяктуу бир өнөкөт нерселерге, тема, уруш жаңжал темаларына айланып кетиши толук ыктымал. Ошон үчүн сабырдуу болуп, аял киши үйдү эмне кылып калыш керек? Ынтымакты бекем кармап калыш керек. Бул боюнча хадистер, сахаби аялдардын сөздөрү өтө көп.